Саламатсыңарбы урматтуу окуучуларым. Дагы бир ирет силер менен көрүшүп олтурганыма абдан кубанычтамын. Жетигин мектеп лицейи. Мадмарова Ширин Мамановна. Кыргыз тили сабагы 4-класстар үчүн. Карагыла балдар. Силер сүрөттөн эмнелерди байкап жатасыңар? Албетте тазалык жөнүндө айтмакчысыңар. Тамактануу жөнүндө сүйлөмөксүңөр. Азаматсыңар. Демек балдар, бүгүнкү өткөн темабыз туура тамактануу. Туура тамактануу бул эртең мененки, түшкү, кечки тамактарды өз убагында ичүү. Биздин тамак ашыбыздын курамында А, Б, С витаминдерин камтыган азыктар болуусу зарыл. Биздин дасторкондо жашылча жемиштер ар дайым болгону жакшы. Аларды таза жуугандан кийин гана дасторконго коюу керек. Дасторконго отураарда ар дайым колду сабундап жууш керек. Мына, ушул эрежелерди сактаганда гана менин, сенин, анын жана башкалардын баарыбыздын ден соолугубуз чың болот. Туура тамактануу деген текст силерге жактыбы балдар? Албетте, силерге жаккан болсо, мага дагы жакты. Текст ичиндеги биздин, аларды, менин, сенин, анын деген сөздөр кандай сөздөр? Албетте, силер өткөн ата тооч сөз түркүмү. Ал эми бул сөздөр жактама ата тоочтор болот. Демек, балдар, бүгүнкү тема жактама ата тооч. Бүгүнкү числону жазгыла дагы сулуу, тыкан, таза элемент менен жазабыз. Жактама ата тооч темасын коюла. Андан кийин балдар, В тамгасын сулуу элементи менен жазып чыккыла. Элементке көз жүгүрткүлө балдар. Сөздүк жазуу. С чекит Ж. Сөздүк жазуу. Кайталайм. Сөздүк жазуу. Абзац менен баштайбыз. Мен, сен, сиз, ал, биз, силер, алар. Жаздык. Мен, сен, сиз, ал, биз, силер, алар. Биздин класс активдүү, ынтымактуу, тартиптүү окуучулар. Балдар, жазган болсоңор анда биздин сабактын максатын коебуз. Темабызга максатты коебуз. Жактама ата тооч жөнүндө маалыматка ээ болуу менен бирге, кебибизде жактама ата тооч сөздөрдү колдонобуз. Жактама ата тоочторго сүйлөм түзүп, берилген көнүгүүлөрдү аткарып, ар дайым туура тамактанууну үйрөнөбүз балдар. Туурабы? Текст ичиндеги суроолор. Кунт коюп багабыз. Туура тамактануу деген эмне? Биздин тамак аш курамында кандай витаминдер болуш керек? Алгач кайсы эрежени сактоо керек? Баарыбыздын ден соолугубуз чың болуу үчүн эмне кылуу керек экен? Балдар, жактама ата тооч экиге бөлүнөт. Жекелик жана көптүк. Мен, сен, сиз, ал. Бул жекелик түрүнө кирет. Ал эми көптүк түрүнө биз,
силер, сиздер, алар. Жана жактама татооч. Биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак. Биринчи жак мен, чекелик түрү, көптүк түрү биз. Экинчи жак сен, сылык түрүндө сиз. Көптүк түрү силер жана сиздер. Үчүнчү жак ал, алар. Карагыла балдар. Жактама ат атооч. Китебизди карайбыз 4-класстар боюнча. Биринчи көнүгүү текстин акыркы 3 сүйлөмүн жазып, жактама татоочтун астын сызгыла. Экинчи көнүгүү жеби аркылуу туура белгилегиле. Мисалы үчүн, биз тамактандым. Туурабы? Байкоо жүргүз. Биз тамактандым. Биз тамактандык болуш керек экен. Алар тамактанды. Ар бирибиз өз алдыбызча жеби аркылуу туура белгилейбиз. Андан кийин жаркыраган кашка баш, жаралгандан ашка маш. Бул эмне? Жаркыраган кашка баш, жаралгандан ашка маш. Экинчи табышмак. Эки тоонун арасы эбей-себей күн жайт. Эмне? Эки тоонун арасы эбей-себей күн жайт. Ушул табышмактарды жандыргыла. Жандырмактары менен жактама татоочторду катыштырып сүйлөм түзгүлө. Сүрөттөргө байкоо жүргүзөбүз балдар. Албетте бул үй бүлөлүк сүрөттөр. Демек балдар, силер сүрөттөр боюнча ата татоочторду катыштырып, сүйлөмдөрдү түзүп, дептериңерге жазгыла. Жактама ата татоочтордун көптүк жана жекелик түрү да катышсын. Балдар, карагылачы, силер билген бул класстер. Силер жактама ата татооч боюнча класстер түзгүлө. Биринчи класстер жактама ата татоочтун көптүк түрүндө, экинчи жактама ата татоочтун жекелик түрү. Класстер түзөбүз. Демек балдар, силер бүгүнкү өткөн тема боюнча түшүнүк алдыңар деген ойдомун. Жактама ата татоочтун көптүк түрү биз, силер, сиздер, алар. Жактама ата татоочтун жекелик түрү мен, сен, сиз, ал. Жактама ата татоочтун көптүк жана жекелик түрү. Тапшырма балдар. Өздүк гигиена жана туура тамактануу жөнүндө эссе жазгыла. Ошол жазган эссеңерде албетте жактама ата татоочтун көптүк түрү катышсын. Тапшырма түшүнүктүү болду? Азаматсыңар. Анда балдар, силерге чоң рахмат. Силер ар дайым сабырдуу, акылдуу, боорукер, айкөл, кайрымдуу, бактылуу, үлгүлүү, тазалыкка, тартиптүүлүккө ар дайым үйрөнгүлө балдар. Эмесе сабагыбыз бүттү. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат, алтындарым.